Салам достор, бул Алыстава каналы. Өмүрлүк жарды кантип туура тандоо керек? Мырзаларга кеңеш беребиз. Жарды кантип туура тандоо керек деген суроо адам баласын илгертиден бери ойлондуруп келген. Атүгүл илгери жигиттер кеңеш сурап акылмандарга да кайрылышчу. Мындай тандоо мырзаларга дайыма кыйынга турган. Тандаган адамың өмүр бою сени менен бирге болот. Балдарыңдын апасы сенин эң жакын адамыңа айланат. Башкысы эмоция сезимдерге алдырбоо керек. Канча сүйүп күйүп турсаң дагы жети өлчөп биргескен жакшы. Мисалы, сүйүп калган жаш жигитке акыл насаат айтып кереги жок. Анткени ал баары бир укпайт. Үйлөнүүгө эң туура мезгил деп 25-30 жаш аралыгын айтышат. Тандаган кызыңды жүрөгүң менен да, акылың менен да сүйөрүңө ынан. Аны менен 24 саат эле эмес, өмүр бою тажабай бирге боло аларыңа көзүң жетиши керек. Анан да аялың бул паспорттагы штамп эмес. Ал сенин ички жан дүйнөңдүн көзгөсү. Үйлөнөргө чейин тандаган кызыңдын ата-энеси жана бир туугандары менен таанышып, алардын кандай адам экенин билүү дагы ашыкча болбойт. Достор, жана ошондой эле бир акылмандын айтканында айта кетели. Үйлөнө турган кызыңды базарга алып барып баштан аяк кийинтип кел деген экен. Эгер кыз кооз нерселерди көргөндө өзүн кармана албаса, басына карабай алам деп жабышса, жигитинин чөнтөгүн түбү жок кудук катары эсептесе, анда ал кыздан ойлонбой баш тарт деген экен. Дагы бир акылман айткандай, аял өтө акылдуу болбошу керек жана ошол эле учурда өтө аңкоо да болбошу керек. Эми кандай болбосун ар бирибиз аял затын урматтап, өз жүрөгүбүз жана акылыбыз менен өмүрлүк жар тандоого аракет жасашыбыз керек. Бул Алыстава каналы, бизге жазылууну унутпаңыз.